сүйлөшкөнбүз. Менин ушул Oriflame'дин мүмкүнчүлүктөрүн уккандан кийин менин девизим «Реализуй свои мечты, а не чужие» деп өзгөрдү. Мен Жалал-Абад областынын Сузак районунун Барпы айылынан болом. Биз 8 бир тууганбыз. Интеллигенттин үй бүлөсүндө төрөлгөнбүз. Биздин 8 бир туугандын аксакалы эң чоңубуз Маткаримова Махабат Төрөбековна, менин биринчи сапфировый директорум, менин бир тууган эжем. Мени бул бизнесте колдогон, эң эле ушул үй бүлө боюнча колдогон менин ушул эжем болду. Мынакей обычный эле айылдагы кыргыз үй бүлөсүндө төрөлүп чоңойдум. Москвага келгенде мынакей могул жерде сүрөт турат го. Азыр мен силерге көрсөтүп кетейин. Вот могул сүрөт. Бул жерде биз Махабат эжем домработница болуп иштейт болчу. Мен нянька болуп иштейт элем. Эжем 50 жашта, 52 жашка чыгып атат экен. Бул сүрөттө болсо мен кассир болуп иштейт элем. Ал эми бул сүрөттө болсо мен ресторанда повар болуп иштейт болчумун. Получается, биз деле ошол обычный эле силердей эле болуп, же болбосо силердин жаңы чакырып аткан адамдарыңардай болуп эле, силер маалымат берип аткан адамдардай болуп эле Москвага ушундай ар түрдүү иштерди иштеп келип калганбыз. Биз ушул эжем экөөбүз ушундай иштеп жүрүп дагы бат-бат сүйлөшөбүз да. Рахмат ата энебизге, что бизди баягы дыйканчылык же кара жумуш кылбай Жалал-Абадтан Ошко театрга, циркке алып барышат эле. Чайханага тамак заказ берип, анан бизди чогуубуз менен тамактандырат эле да. Биз баягы машина менен айылдан чыгып кетип атканда талаада иштеп аткан адамдарды көрүп, бул адамдар ушундай нерсеге жаралса керек деп ойлойт элек да. Рахмат дейм да ата энемечи. Анан билими бар, билими күчтүү миңди чыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Балдарым окугула, билимдүү болгула, билим алгыла дейт эле. Биз ошон үчүн биз билим алганбыз да. Мен ошон үчүн ойлойм да, биз ушу Москвага келгенде деле кара жумушка эме кылбадык. Биз мүмкүнчүлүк издедик. Аябай мүмкүнчүлүк издедик. Анан эжем аябай көп окуган адам эме дейт да. Муларды изилдеп чыгат да. Вот азыр фрилансер деген эмне да, кандай кайсы кесип ээлери жок болуп бара жатат, кайсы кесип ээлери пайда болуп атат деп. То есть бүгүн Оксана Рыскулова менен болгон прямой эфирге ким кирди? Бизнес-тренер, коуч, Кыргызстандагы биринчи кыргыз тилдүү бизнесмен айым Оксана Рыскулова менен да. Салам, Роза, Кыргызстандан. Да, айтты, буга чейин кайсы кесип ээлери бааланып келген, 20-жылдарда, 30-жылдарда, 40-50, 60-жылдарда ошондой болуп өсүп, кээ бир специалисттер жок болуп кетип атат, кээ бир кесиптер жок болуп, жаңы бир кесиптин ээлери, жаңы бир кесиптин түрлөрү чыгып атат. Биз замандан чындыгында биз артта калып кетип атабыз да. Анан Махабат эжем экөөбүз отуруп алып айтабыз да, биздин баягы биз каалаган кесип, биз каалаган эмнелер жок болуп бааланбай кетип атат дагы. Биз келип бул жака келип ушинтип иштеп калдык. Биз бул жерден выход табышыбыз керек, потому что биз жашоо алдыга жылат. Артка кетпейт. Биздин возрастыбыз артка эме болуп атат, өсүп атат, артка кайтпайт да. Жашарбайбыз кайра. Ошондой эле заман алдыга кетип, заман жашарып атат. Биздин балдарыбыз дагы чоңоет. Биздин балдарыбыздын чоңоюшуна, өсүшүнө биз заманга ылайыктуу нерселерди түшүнүп билишибиз керек. Биз современный болушубуз керек, чтобы биздин балдарыбыз современный болуш үчүн деп алып эжем экөөбүз изденебиз дагы. Анан мондай кесип ээлери бар экен деп карап чыктык дагы. Биз эми программист, веб разработчик, веб дизайнер болуш үчүн биз кайрадан окушубуз керек. Кайрадан окуш үчүн бизге акча керек. А Москвада каяктан андай жок. Копирайтер, контент менеджер болуш үчүн дагы да. Чынара саламатсызбы? Москва 15% менеджер дейт. Гүлбарчын дагы кириптир нарындан. Салам. Карагылачы интернеттин күчүн, нарындан кирип атышат. Ростов-на-Дону, Кыргызстан, Бишкек, Нарын, Жалал-Абад, Оштон кирип атышат. Эң сонун заманда жашап атабыз. Да, каным Автандил кызы Бишкектен. Салам, каным.
Вот ошентип биз ушундай эмнелерди изденебиз дагы. Биз эми бизнес коуч болгонго, там СММ специалист, менеджер, переводчик болгонго биз кайра билим алууга биздин возрастыбыз дагы өтүп калды. И биз акча вложение кылышыбыз керек да. Биз окуш үчүн, бир кесиптин ээси болуш үчүн курстарга барыш үчүн акча керек. Бизде андай акча жок болчу да. Анан и карасак заман өзгөрүп эле баратат. Мына карагыла, робототехника кандай өсүп кетип атат. Азыр мына удаленкада отурабыз да. Совсем биз баягы ата энебиз эмес, даже биз өзүбүз ойлоп көрбөгөн нерселерге жашоого өтүп баратабыз да. Биз ошол нерсени түшүнүп, анан аябай издендик. Сетевой компания менен иштешибиз керек, биз рекрутер болушубуз керек, биз сетевой маркетинг менен иштешибиз керек. Кайсы сетевой компанияны тандасак экен деп өзүбүз изденебиз. Ошентип изденип жүрүп эмеге туш келдик. Так, мен азыр бул жака номер жазып коеюн. Салам, кандайсыңар? Так, получается. Не получается, ладно. Ошентип изденип жүрүп, мен бир Мерикей деген компанияга жазылып изилдеп көрдүм. Ал жакта не получилось, потому что товарооборот жасаш кыйын. Эжем МВ деген компанияга жазылды. Биздин окружениябизге карадык. Ошентип сетевой компанияларды изилдеп баштадык. Эч качан Oriflame компаниясы оюбузга келген эмес. Анан кийин эле мен кассир болуп иштеп аткан жериме мага бир кызым келип Oriflame компаниясын предлагать этип калды. Естественно, как все нормальные люди, мен койчу, жоготчу, угузба мага Oriflame'ди деп менин биринчи эле сөздөрүм отказ болгон. Ошентип отказ менен жүрүп 1 жылдан ашык убакыт өттү. 1 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин мен мурункудай ишим мурдакыдай болбой калды. Баягы квартирам жакшы эмес болуп калды. Ошо менен мен зона комфортадан чыгып калдым. Зона комфортадан чыгып калгандан кийин мен издендим да, ойлонуп, изденип, анан 1 жыл мурунку мага ушул Oriflame компаниясын предлагать эткен кыз менен сүйлөштүм. Себеби дегенде мен интернеттен баягы изденген адам сөзсүз табат деп интернеттен карап отуруп ушул Oriflame компаниясынын жакшы, туура, прозрачный компания экенин таап, анан байланышып, анан это получается 2010 жылдын 13 декабрь күнү мен Oriflame компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн толук уктум, что Oriflame компаниясы шведская компания экенин. 50 жылдан анда 45 жыл болоюн деп калган болчу. 45 жылга жакындап калгандыгын бүгүнкү күндө 53 жыл болуп атат. 60тан ашык мамлекетте иштеген, 60тан ашык мамлекеттин койгон жогорку стандарттагы койгон стандарттарына, талаптарына жооп берген продукцияларды өндүрүп чыгарган компания экенин, доступный компания экенин, ценалар доступный экенин, товарооборот жасаганга оңой боло тургандыгын, нөлдөн баштап бизнес курса болот экендигин түшүнгөндөн кийин өтө чоң ассортименттеги күнүмдүк турмушта колдонгон бат түгөнүүчү доступный ценадагы продукциялардын широкий ассортименти бар экенин, ошондой эле компания Oriflame шведская компания, Швециянын королевасы Ее Величество Сильвия менен бирге благотворительный иштерди жасаган компания экенин изилдеп чыктым. Өзү производитель 5 заводу бар экенин угуп, көрүп, окуп түшүндүм да. Компания Oriflame менен бирге иштешип жүрүп, товарооборотду өстүрүп, өзүңдүн организацияңды кургандан кийин компанияда акционер боло ала тургандыгыңды түшүндүм. Ошондой эле ошол нөлдөн баштап курган бизнесиңди наследствого калтырса болот экенин түшүнгөндөн кийин анан Oriflame компаниясы менен партнер болууга бел байладым. Мынакей менин мурунку жашоом. Кассир, нянька болуп иштейм, повар болуп иштедим, общепиттерде, ресторандарда повар болуп иштегенмин. Да, конечно, айлык аласың бардык жерде. Салыштырдым Oriflame компаниясына азыр мен келген болсом. Пока мен командам жок, пока командам өсүп, товарооборотум өскөнгө чейин мен акчадан кыйналып калат экенмин. Бул ишим, да, касса ишимден мен 35 000, 40 000 чейин айлык алат элем. Утренний подработкам бар эле 8 000, 10 000 ал жактан алат элем. Ошентип 50 000ден ашык айына акча табат элем да. Карап көрдүм да, айына акча табышың керек. Москва расходту талап кылган шаар. Чоң расходдор керек. Ары карап, бери карап, ойлонуп ойлонуп атып эле мен ошол эле моментте адамдарды командама чакырып отуруп эле мен ошол 17 каталогдо 10 жылдын 9%ке чыктым. Мен 9%ке чыкканымда командамда 6-7 адам болду. 6-7 адам менен
мен 1900 балл бонустук товар оборот жасаганымда мага компания 2060 2081 рубль акча төлөдү да. Өзүмдүн личный баллым 167 балл болду. Анан ошондон ойлондум да, мен айына 50-60 миңди деп 2-3 ишке чуркап иштеп жүрүп, мен бул жак бизнесимди карабай койсом, мен ошол акчадан калып калам деп, ал акчаны кууп калат экенмин. Эгерде мен бул жактан эсептеп көрдүм, просто логически эсептеп көрдүм. Эгерде да мен азыр 6-7 адамды Oriflame компаниясынын продукциясын алганга, магазин алмаштырганга чакырсам, компания мага 2000 төлөгөн болсо, мен ушул адамдардын санын 60-70ке жеткирген болсом, компания мага значит канча төлөйт? Естественно, 20 000 төлөйт да. Мен 40-50-60 миңге убактымды кетирип 2-3 ишке чуркабастан, мен андан көрө бул жактан өзүмдүн собственный бизнесимди курушум керек экен дедим. Мага маркетинг планда сразу директор көрүндү. Мен ошондо ушул жашоодон отказ кылдым. Мен ошондо чечим кабыл алганмын. Кечээки күnkү өткөн сабак, бүгүнкү сабак, бүгүнкү күндөгү компаниянын берген, жаңы объявить эткен программасы, Таиландка путевка да, Таиландка саякат, Таиландка золотой конференцияга золотой директорлорду алып барыш, это компания Oriflame үчүн өтө чоң расход. Бүгүн эгерде кимде ким көргөн болсо, мен Instagram баракчамдагы прямой эфирде Оксана Рыскулова мен болгон. И еще мен бүгүн Максим Темченко деген мультимиллиардер бар, миллионер бар. Менин максатым долларовый миллиардер болуш бүгүнкү ситуацияда деди да. Кимдир бирөө кризиси, банкротство деген болсо, эме карантинде мындай болуп аткан ситуацияны кризис, банкрот болом деген болсо, кимдир бирөө мен ушул жерден миллионер болуп чыгышым керек дейт экен да. Это миллионерский мышлениедеги адамдар ошондой дейт экен. Ошондо Максим Темченко айтып атат, бүгүнкү күндөгү кризисте бизнесмендер дейт, бизнесине вложение кылган бизнесмендер дейт, они победит дейт. Мен даже дейт өзүмдүн дейт Lamborghini'мди саттым дагы дейт, Lamborghini деген автомобилимди саттым, чтобы мен дагы ушул кризистен мультимиллиардер, долларовый миллиардер болуп чыгышты максат кылгам. Мен ошонун үстүндө азыр иштеп атам дейт да. 3 крутой автомобили бар, ошонун Lamborghini'ни сатып ийиптир. Ошолорду угуп көргөндөн кийин, аларды уккандан кийин анан компания объявить этип калды. Таиландка золотая конференцияга деп. Таиландка на самом деле это кымбат саякат да. Кымбат саякат. Интернеттен карап көрсөңөр, азыр эми доступтар жабык. Таиландка бир неделяга семейный пара барыш үчүн өтө чоң расход да, көп. Это не Турция, это не Испания, это не Италия. Таиланд это на самом деле реально кымбат удовольствие. Значит, компания Oriflame правильный компания экен. Убактысында кризистен пайдаланган компания экен. Убактысында бизге поддержка кылып аткан компания экен. Раз ушундай компания болгондон кийин биз жөн эле эмне кылышыбыз керек да. Мен ошону 9 жыл мурда түшүнүп, эжем экөөбүз аракет кылалы дедик. Вот менде выбор турганда, когда ошол 40-50 миң айлык алган ишим менен Oriflame компаниясындагы пока аз 2000 доход да. Бул жактагы 2000 акча, ал жактагы 50 миң акча. Элестеткиле, ортосунда мен чечим кабыл алышым керек болуп атат. Өтө көбүңөрдө ушундай болуп атат. Ошол мезгилде чечимди туура кабыл албай калган моменттер болот. Мен ошондогу кылган чечимиме мен аябай ыраазы болом. Аябай сүйүнөм, что мен туура чечим кабыл алган экенмин депчи. Мага мыноолор көрүнгөн. Возможность вести собственное дело, өзүңдүн собственный бизнесиңди, өзүңдүн убактыңа өзүң ээ болгон адам болот экениңди мен көрүп түшүндүм. Кошумча киреше алат экенсиң. Акча эркиндигине чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ушул 2000 алган 2000ге мен ыраазы болуп, мен ушул доходду дагы көбөйтөм. Мен эч кандай акча влажить этпестен туруп, знания алып ушуну өстүрсөм болот экен деп туруп, ошол 2000 акчага ыраазы болуп туруп, мен ушуну 20 000 кылышым керек. Мен ушуну 200 000ге жеткиришим керек. Бул жерде ушул мүмкүнчүлүк бар экен. А мен бул жакта алып аткан 50 000имди 5 жылдан кийин деле 50 000 алышым мүмкүн. 10 жылдан кийин деле 50 000 алышым мүмкүн. Бирок 10 жылдан кийин ошол 50 000ди мен ала албай калышым мүмкүн. Себеби эмне болот? Менин возрастым чоңойот, өсөт, Карагыла 10 жылга жетпей мындай заман болуп атат заманыбызда. Анан кийин еще больше свободного времени. Бош көп болот экен. Мен азыр уш көбүрөөк убакытты влажить этип, мен өзүмдүн собственный бизнесимди куруп акча эркиндигине жетип койсом, кийин менде көбүрөөк убакыт болот экен. Да, мен мына кече буквально кризистин алдында, карантиндин алдында Кыргызстанга, Казакстан, Өзбекстан кылып 4 ай, даже 5 ай, 5 ай, почти даже 5 ай саякаттап келдик да. Мен получается, мен өзүм убактыма, өзүм неберелер менен, үйдөгүлөр менен жыргап эс алып келдик да.
личностное развитие. Бул боюнча мен слайдымдын аяктарында дагы көрсөтүп берем. Мен кандай личностный менин развитие болду, кандай мен инсандык өсүү болду менде. Мен ошол боюнча дагы айтып берем. Возможность помогать другим людям. Башка адамдарга, мага окшоп жашоодон кыйналган адамдарга, акча эркиндигине жеткиси келген адамдарга, изденген адамдарга жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар экен бул жерде дедим. Да, мен 40-50 миң айлыкка кассир болуп отурган болсом, мен ошол магазиндин эми бул бир бизнесмендин акционерный общество болгон күндө деле бир бизнесмендин жүргүзүп аткан бизнеси. Мен ошол жерде 40-50 миң айлыкка мен бирөөнүн бизнесин жүргүзүп бердим. А бул жерде мен 2 миң акчаны 20 миңге көтөрөм. Бул менин өзүмдүн собственный бизнесим болот. Значит, мен собственный бизнесимди өстүрүшүм үчүн мен адамдарга жардам беришим керек экен. Мен адамдарга жардам беришим үчүн эмне кылышым керек? Мен результатка жетишим керек экен. Бул жерде ушул мүмкүнчүлүгү бар экен деп ошонун үстүндө аракет кылдым. Так, дальше мне бар экен бул жерде обеспеченная старость. Каарылыгыбызды камсыз кылсак болот экен. Возможность оставить в наследство. Наследствого нөлдөн баштап чоңойтуп ушул бизнести өзүбүз убактыбызды кетирип, энергиябызды кетирип, знаниябызды кетирип, билимибизди инвестировать этип, убактыбызды инвестировать эткенден бул биздин собственный жеке бизнесибиз болот. Нөлдөн баштап кургандыгыбыз үчүн ар бирибиздин өзүбүздүкү. Мисалы меники бүгүнкү күндө товар оборотум 15 миллион 15 миллион рубль болуп аткан болсо 21 күндө, это моя собственность, да? Канча мамлекетте жүрүп аткан болсо, мен ошону кызыма, балама, небереме как наследство кылып өткөрүп бере алат экенмин. Ошондой эле встречи и знакомства с новыми людьми, жаңы адамдар менен, позитивдеги адамдар менен, жакшылык бирөөлөргө жакшылык каалай алган, оозунан жакшы сөз чыга алган, мээримдүү көздөр менен карай алган, сонун адамдар менен, бай адамдар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот экен. Вот, тиги кассада отурсаң эмне болот? Эч кандай инсандык өсүү жок. Вот, көрдүңөрбү? Мен ушул нол нерселерди карап көрүп туруп, мен решение кабыл алдым. Решение кабыл алгандан кийин мынакей мага могул сөз дайыма мен кулагымда, оюмда. Успех на 1% состоит из везения, дейт. И на 99% из твоего желания, дейт. Мен эмне кылдым? Мен карап көрдүм дагы. Да, мага 1% везения, мага везение келди. Мне повезло, что мен компания аркылуу мүмкүнчүлүктөрүн уктум 34 жашка чыкканымда. Значит, мен ушул жерден успехке жетем деген болсом, мен ушул жерден успехке жетүүнү мен 99% мен каалашым керек экен. 99% мен аракет жасашым керек экен деп мен ошонун үстүндө иштеп баштадым. Эми ийгиликке жетиш үчүн биз эмнелерди кылышыбыз керек экен? Так, вебинарга сүйлөшкөнү кирдикпи же сабак окуганы кирдикпи? Айнура, Фарида, Гүлбарчын. Хорошо, кыздар, вебинарга көңүл бурабыз, анан аягында бир аз убакыт берем, ошол жерден сүйлөшүп алабыз. Так, самые важные шаги на пути к успеху во всех сферах жизни. Ийгиликтүү болуш үчүн, жеңишке жетиш үчүн, страхты жеңиш үчүн, жашоодо бир келген жашоодо кимдир бирөө болуш үчүн сөзсүз ийгиликке жетишибиз керек экен. Болгону ушул 5 эле нерсени жасашыбыз керек экен. Биринчиси, каалоо күчтүү болгондо ошо каалоолорубузду орундатыш үчүн, кыялдарыбызга жетишибиз үчүн максат коюшубуз керек экен. Анан максатыбызга жараша анан кийин план түзүшүбүз керек. Планды, максатты коюп, планды түзүп алып туруп эле отура бербестен аракет жасашыбыз керек. Азаматсыңар, мынакей аракет жасап атасыңар. Получается, Кыргызстанда саат канча болгонуна карабай, бул жерде азыр ужин боло турган убакытка карабай кирип, обучениеге катышып атасыңар. Азаматсыңар, бул силердин аракеттериңер болот. Андан сырткары спонсорлоруңар түзүп берип аткан, директорлоруңар түзүп берген пландар менен иштегиле, күндө действие жасагыла, күндө кечинде анализ жасагыла. Анан действие жасасаңар сөзсүз результат болот. Күндө кечинде результаттарыңарды караштырып көрүп туруп, анализ жасагыла. Вот ушул эле 5 эле нерсе экен. Бардык жер планетасындагы успешный адамдар, миллионерлердин бардыгынын оюнун баарын топтоп келсек, ушул 5 эле нерсени жасашат экен, бардыгы. Мен силерди куттуктайм, ошол ийгиликтүү, бай, миллионер адамдардын сырын уктуңар. Эми бардыгыңар миллионер болушуңар керек. Дальше кеттик, Вот ошол эле нерселерди жасап отуруп, мынакей менин жашоом өзгөрдү. Бүгүн Таиланд жөнүндө, Таиландка саякатты укканыңардан кийин силерде мына жериңерде только ошол Таиланд болуш керек. Мен Таиландка сөзсүз барам. Анын үчүн эмне кылышым керек? Мындай мүмкүнчүлүк эч бир жерде жок. Золотой директор бул деген канча товар оборот?
400 миңдик товар оборот, 300-400 миңдик компанияга 500 миңдик 500 миң рубльдик товар обороту 8 жолу жасаган адам. И то ошол убакта компаниядан бул зарабатывать этип атат. Өзү эле эмес, командасынан канча адам зарабатывать этет. Премия алат 4, эгерде азыр 0 болгон болсо 0дөн баштап 0,9% боюнча мен сонун азыр план түзүп койдум, ошону көрсөтүп берем. Золотой директорду аткарган болсо 450 миң рубль премия алып атат. Плюс Таиландка саякат бир адамга 90 миң кете турган жака. Тем более после кризиса, не знаю, вот көрдүңөрбү, мен да максатым ушул компания менен бирге саякатташ, акча эркиндигине жетиш, өз убактыма өзүм ээ болууга жетишиш, мен ошону максат кылып, ошону ойлоп иштедим эле. Компанияда мен 7 айдын ичинде мен ушул поездканы утуп алганмын. 7 айда иштеп, компанияда иштегениме 9 ай болгондо Португалия мамлекетинин Лиссабон шаарына барганмын. Бул менин биринчи поездкам, биринчи визам да, шенгенская виза биринчи жолу басылды. Биринчи жолу мен Москвадан чет өлкөнү, Европаны көздөй самолетто учтум. Биринчи жолу океан көрдүм, Атлантика океанын. Биринчи жолу мен 14 мамлекеттен 3000ге жакын чогулган ушунчалык позитивный адамдарды, миллионерлерди көрдүм. Ошондой мүмкүнчүлүк бар экен. Мен силерди куттуктайм, ошол мүмкүнчүлүк бар. Ошону азыр максат кылгыла. Но 5 эле сфераны четко кылып түзүп, ошонун үстүндө система кылып иштегиле. Сөзсүз силер дагы бул сүрөттөгү нерселерге жетишесиңер. Мынакей менин командам. Разный методдор менен иштедик. Ал убакта WhatsApp жок эле, только, по-моему, Одноклассник бар беле, по-моему, только Одноклассник. Жок, Мой мир бар болчу. Мой мир эле бар эле, WhatsApp, Telegram, там Instagram, Facebook дегендер жок эле. Бар эле, адамдар аз кирет болчу. Көп адам интернетке кирбейт эле. Биз только телефон менен, даже безлимитный телефон жок эле. Безлимитный номер жок эле. Биз номерибизге акча салып алып, звонить этип алып, түгөнгөндө дагы салып алып, дагы звонить этип адамдарды биз ошентип иштегенбиз. Ну, тогда ошондой иштеген, ошондой иштеш керек эле. Азыркы күндө иш вообще сонун, азыр любой адам үйдө отуруп алып жасаса болот да. Калоо, желание барбы? Желание койгондо, Таиландка баргың келип атабы, сунуш жаз. Акчадан кыйналып атасыңбы? Мурда, да, биз мисалы үчүн мурда Oriflame адамдарды чакырып жүрсөк, интернет үйдөн эле отуруп алып иштесеңер болот, сетевой маркетингде иштесеңер болот, лахатрон алдайсыңар, акча снимать этип атсак дагы алдайсыңар, башка жактагы акчаңарды салып алып дейт эле. Мынакей азыр кризисте, карантинде бардыгы үйдө отурушат. Коронавирус бардыгы ооруп калбайын деп үйдө отурат. Биз дагы үйдө отурабыз, и барып биз акчабызды снимать эткенде, вот көп адамдар ошондо ойгонду. Уже жазып атышат бизге, тынбай жазып атышат. Кандайсыңар, чындап эле ушундай барбы? Мага мурда айтканда мен ишенген эмес элем. Мени да командаңар кошкулачы, мени дагы обучение бергилечи, кандай кылсам болот деп адамдар өздөрү уже сурап жазып аткандар бар. Поэтому азыр сунуш жөнөтүп туруп, именно туура иштеп эле, сунуш жөнөтүп эле, желаниеңар күчтүү болуп эле аракет кылган болсоңор, сөзсүз болот, сөзсүз аткарасыңар. Азыр мен Таиландка баруунун программасын, планын көрсөтүп берем силерге. Вот көрдүңөрбү, кандай команданын өскөнүн. Желанияны каттуу, күчтүү, 99% желания. Вам повезло, только 1% повезло, что Oriflame компаниясынын мүмкүнчүлүгүн уктуңар. 1% силерге повезло болду, что компания Oriflame кризистен кийин аракетке жараша Таиландка саякатка бекер алып барам деп объявить этти. Это везение. Ошол мүмкүнчүлүктү укпаган адам канча, уктап аткан адам канча. Койчу, айта берет. Эмне да Oriflame азыр, койчу, өлүп калбайын мен. Ооруп калбасам экен мен. Койчу, настроением жок, азыр жашоодо мындай болуп атат деп жаткан. Бул күндөр өтөт, кетет. Кудай кааласа, сонун күндөр келет. Вам повезло, 1% повезло, что вы не спите, что вы хотите чего-нибудь. Что повезло, что Oriflame компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн дагы кайрадан угуп атасыңар. И Таиландка барбаш, золотой директор, бриллиантовый директор, сапфировый директор, президент компании болуш зависит от ваших желаний. 99% силердин каалооңор күчтүү болуш керек, ошондой эле действие кылышыңар керек. Чоң акчаларды тапкыңар келип атабы, акча эркиндигине жетиңер келип атабы, балдарыңарды, современный балдарды тарбиялагыңар келип атабы, балдарыңарды мен көргөн кыйынчылыкты балдарым көрбөсүн деп атасыңарбы? Сунуш жазгыла. Бардык соц тармактардан. Спонсор директорлоруңар менен плотно, четко иштешкиле. Дальше кеттик. Да, бывает, да, бир 5 адамга, 10 адамга сунушту жазып алып туруп, анан кийин ошол сунушка отказ уккан болсок, же эч ким жооп бербей койгон болсо, сынып калат көп адамдар, дешип калышат да.
Вот этот вот постоянно менин эмем. Телефонумда бар, телефонума постоянно коюп алам. Мы все как карандаши. Мы все как карандаши с вами. Вот карандаш. Мы все как карандаши. Каждый рисует свою судьбу. Один ломается, другой тупит, а кто-то затачивается и движется вперед. Затачивайтесь и двигайтесь вперед. Почему? Потому что силердин өзүңөрдүн жашооңор өзгөрөт. Да, когда-то вот мен ушундай черный карандаш болуп затачивалась, двигалась вперед, ыйлаган күндөрүм болду, сүйүнгөн күндөрүм болду, признание болгон күндөрүм болду, сахнага чыккым келип, планым аткара албай сахнага чыга албай калган күндөрүм болду. Но мен уштап вперед кеттим. Азыркы күндө менин жашоом бир эле карандашым цветной карандаш менен. Цветной. Хотите? Хотите? Да, сделайте. Аракет кылгыла. Баарыңардын колуңардан келет. Так, дальше кеттик. Еще ошол 5 шагты силер система менен аткарышыңар керек. Бүгүн 10 адамга сунуш жөнөтүп коюп, анан болду ошол боюнча ошол 10 адамды күтүп, бир каталог жата бербестен, күнүнө 100 адам, 500 адамга чейин сунуш жөнөткүлө сөзсүз силерде результат болот. Иттак жатасыңар 24 саат бою бекер. Действуйте, кто вам мешает? Кто вам мешает? Просто мына жердеги эле страх, мына жердеги эле коркуу, мына жердеги эле желаниянын аздыгы. Ошон үчүн 99% желание кылгыла. Бүгүнкү күндөгү жашооңор кандай болуп аткан болсо, кечээки күндөгү силердин оюңар. Силер эмнени ойлогон болсоңор, бүгүн ошондой жашоодо жашап атасыңар. Бүгүн эмнени ойлосоңор, эртеге силерди ошол жашоо күтүп атат. Ошон үчүн жакшы нерсени ойлогула, ак эркиндигине жетүүнү ойлогула, современный адам болууну ойлогула. Мен куттуктайм силерди, что именно биз современный бизнесте экенбиз. Именно алдыга чуркаган, алдыга аракет кылган, канчалаган дүйнөлүк кризистерди жеңген, бул кризисте дагы эң чоң масштабтуу планды койгон компания экенбиз. Таиланд дегенде мен вау дедим да. Вау дедим. Таиландка барабыз да, команда менен, Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Вот система менен иштешибиз керек. Цель, план, действие, результат, анализ. Ушул 5 эле нерсени биз система менен жасашыбыз керек. Велосипедде дагы система, велосипедди тээп барып туруп эле теппей койсоң, велосипед жүрбөй калат. Машинанын жүргүзүп туруп, заводить этип туруп, газды тээп кетесиң, скоросттары бар, карап айдап кетесиң. Жок, светофор күйө берет экен, адам өтө берет экен, деп, или там гаи тосот экен деп туруп машинаны токтотуп койсок, эмне болот? Каалаган максатыбызга жетпейбиз, мына жерге барышыбыз керек деген жерге жетпей калабыз. Көрдүңөрбү? Ошондуктан ошондой эле ийгиликке жетүүнү дагы максат кылган болсоңор, А точкадан Б точкага жетиш үчүн сөзсүз аракеттерди системага салышыбыз керек. Аракеттерди системага салып, каалоону күчтүү кылып, кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңип, как кумурскадай иштеген болсоңор, сөзсүз силерди дагы мындай команда күтүп турат. Карагылачы кандай деген гана команда. Мен ойлогон эмесмин, когда Oriflame'ди баштаганда менде команда ушунчалык көбөйүп кетет. Ушундай огромный команда болот деп мен ойлой алган эмесмин. Бүгүнкү күндө мына Өзбекстанда, Ташкент, Самарканд, Кыргызстанда команда. Аллахка шүгүр, Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. 1000 мертебе десем чектеп коем, чексиз шүгүрлөрдү келтирем. Себеби мне было 1% везение келген, что Oriflame компаниясынын мүмкүнчүлүгүн укканымда. Чечимди кабыл алып, 99% каалоону мен өзүм койгондугум үчүн, туура чечим кабыл алгандыгым үчүн Кудай мага мындай команданы берди. Мынакей мен бир эле бул эмеде компания Oriflame'де бул бизнесте бир эле мен саякаттабайм. Мынакей командабыз менен саякаттап атабыз. Бир эле мен чоң акчаларды таппайм. Мен командамдан канчалаган адамдар чоң акчаларга жетишип атышат. Силерде дагы ушул мүмкүнчүлүк күтүп турат. Канчалык деңгээлде кандай адамдарга жардам бере аласыңар, ушул сонун мүмкүнчүлүктөрдү канча адамга туура жеткире аласыңар, чындап адамдарга жардам берүүнү каалайсыңарбы, силердин ишиңердин результаты көрсөтөт. Дальше кеттик. Вот даже автомобиль алгандар, карагыла, бизде командабызда уже канча адам автомобиль алды. Бесплатно автомобиль. Саякат. Мынакей, кайсыганы кандай, Португалия, Лиссабон, Испания, Валенсия, Мадрид, Барселона, Италия, Рим, Венецияда тоже болдум эле, маны жазбап турмун, Греция, Миконос остров, город Афины, Грециянын столицасы, Турция, Анталия, Стамбул, Кушадасы, Хорватия, Шибеник, Кипр, Пафос, Германия, Франкфурт, Египет, Шарм-эль-Шейх шаар, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург штаттары, Өзбекстан, Казакстан, Сочи, Чечня, Санкт-Петербург, бул Москва, Московский областтарды айтпай эле койдук да. Вот көрдүңөрбү, силерди дагы ушул мүмкүнчүлүктөр күтүп турат. Дальше кеттик. Кимдин апасы бар? Кимдин ата энеси бар? Мен өзүмө максат кылып койгонмун.
компания Oriflame'де бар да, возможность бар, 2 адамга путевка берет бесплатночу. Мен өзүмө максат кылып койгом, биринчи 2 путевка алганымда бекер мен апамды алып барам Испанияга, Валенсия шаарына дегем. Себеби апам мага аябай каршы болгон. Вот мынакей апасы барлар, максат кылгыла да ошонун үстүндө катуу иштегиле, ушунчалык өзүңөрдү ушунчалык сүйүп каласыңар. Мен апамды 70 жашында Испаниянын Валенсия шаарына бир неделяга бесплатно саякатка алып барып келгем. Компания Oriflame мага рахмат айтып, сендей кызды төрөгөн аялды алып барабыз деп апамды алып барып келди десем, апам аябай сүйүнгөн. Вот, силерди куттуктайм, ушул мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле компания Oriflame'де мен чындап эл үчүн кызмат кылып, командамды өстүрүп, ушундай катуу иштедим эле. 2017-жылы Бизнес Леди года номинациясын алдым. По всей России Деловая аудитория деген журнал чыгат, бизнесмендердин. Ошол бизнесмендердин Деловая аудитория деген журналынын версиясы боюнча, ошол журнал жыл сайын жылдын мыкты адамдарын чыгарат да. Жылдын мыкты адамдарын, бизнесмендерди, жылдын мыкты бизнес леди года, бизнесмен года, стартап года, да, ушундайлардан. Вот бизнес леди 2017. Это моя история. Өзүңөрдүн историяңарды жазсаңар болот. Так, дальше. Это моя жизнь. Вот курук эле сөз эмес, кайсы жерлерде болдум. Это называется цветной карандаш менен боелуп аткан жашоонун эмнеси. Так, у нас 20 минут осталось, азыр жачкелердин эмнеси болот. Вот мынакей 2010-жылы мен продавец кассир болуп иштеп аткан болсом, Oriflame'де адамдарды чакырган болсок мынча да. Сатыш керек да дейт да. Любой жерде адам өзүн сатат. Мынакей, 2010-жылы мен кассир болуп отурам. Продавецменби? Сатып атамбы? Бирөөнүн бизнесин жүргүзүп берип атам. 2018-жылы бул Испания мамлекетинин столицасы Мадрид шаарында. Ал жака мен эмне үчүн бардым? Мен соданы, сатууну организовать эткендигим үчүн бардым. Понимаете? Ошон үчүн силер бул жерде мышлениеңерди оңдогула. Мен сатуучу эмесмин бул жерде. Сатуучумун, мен өзүмдү сатам. Мен организатор, соданы, товарооборотду организовать этишим керек экен. Канчалык деңгээлде организовать этесиңер, это уже зависит от вас. Сонун канчалык көп организовать этиш үчүн, жакшы организатор болуш үчүн билим керек. Молодцы, билимди алып атасыңар, эмне кылыш керек деген суроолорду издөнүп атасыңар, окуп атасыңар. Любой успех требует знаний. Так, дальше кеттик. Как вы думаете, мынакей, мына жерде 8 жыл экен, 2010-дон 2018 жыл ичинде экен. 8 жылда менде ушундай өзгөрүү болуптур. Мына силер көргөн сүрөттөрдөгү жашоого жетиптирмин да. Дагы 8 жыл өтпөйбү да? Азыр мына 10 жыл өтүптүр. Как вы думаете, дагы 10 жыл убакыт өтпөйбү? Өтөт. Дагы 10 жылдан кийин биз кимбиз? Алла Тааланын заманыбызга тынччылык берген болсо, дагы 10 жыл өтөт. Пожалуйста. Мен силерди куттуктайм, ушундай мүмкүнчүлүктөргө жетишип аткан менен. Мен азыркы көрсөткөн сүрөтүмдү максат кылып койгонмун, дагы ошол 2026-жылы дагы бир мамлекетте түшкөн сүрөтүмдү коюп, мынакей, мына 10-жылы, мына 18-жылы, мына 26-жылы мен мурда ушуну көрсөттүм эле деп туруп эмне кылам. Так, Өмүркан, меники бүтө элек, сенин саатың боло элек. Так. Так, эми Золотая конференция боюнча сүйлөшөбүз. 17-18 минутта убактыбыз калды. Комнатаны талашып атышат. Уникальный продукт, да, продукцияга сөз жок. Гибкий компания, значимый компания. Путешествовать значит развиваться. Лишь в 2 вещах ты будешь жалеть о том, что мало любил и мало путешествовал. Адамды дейт 3 нерсе бактылуу кылат экен. Сүйүү, анан кызыктуу жумуш менен, анан саякаттоо мүмкүнчүлүгү. Ушул 3 нерсе адамды жашоосун бакытка бөлөйт экен.
компания Oriflame'дин бул дагы эң сонун возможностьтары, мүмкүнчүлүктөрү. Кандай гана жерлерге алып барат компания. Мынакей саякаттардан сүрөттөр. Вот ушул жерде өзүңөрдүн сүрөттөрүңөрдүн болгонун элестеткиле. Вот мынакей Өмүркан. Надежда Санникова, Газпром банкта иштеген кыз бүгүнкү күндө колунда 6 айлык баласы менен иштеген, бүгүнкү күндө дагы бала менен үйдө. Старший бриллиантовый директор званиясын жапты. Эми элестеткиле, Газпромдон декреттин отпускага чыкканда акчасы жок, үйдө калган убакта Oriflame компаниясын көрүп иштеп баштады. Бүгүнкү күндө декретте отурат, старший бриллиантовый директор 250-300 миң доход алат. Элестеткиле? Еще саякаттар, еще бала менен үйдө отуруп эле Таиландка командасы менен барып атат. Эмеде кайсы класста Mercedes Jeep автомобили бар. Мынакей бизде эле эмес, буларда дагы апасын канча мамлекеттерге алып барды. Канча мамлекеттерге апасын алып барып, апасына бактылык тартылады. Эми Золотая конференция 2021 жыл боюнча эмнени аткарышыбыз керек? Кагаз ручкабыз даярбы? Блокнот ручкага жазабыз. Период квалификации 2020 жылдын 5 каталогунан баштап 2021 жылдын 4 каталогуна чейин жүрөт. Жаңы золотой директор звания боло элек адамдар, консультанттар ушул периоддун ичинде жаңы золотой директор болсоңор, сөзсүз уже квалификация болосуңар. Мисалы, мына мисал келтиргенмин. Мынакей номер 5 каталог. Мынакей номер 5 каталогдо башталып атат. Номер 5 каталогдо башталып атат. Номер 4 каталогдо бүтүп атат. Мына жерде мен 9% деп көрсөтүп койдум. 0дөн баштап, даже 0% болгондор дагы бир неделя убакыт бар азыр. Бир неделя убакыттын ичинде 9%ке план түзүп аракет кылган болсоңор, номер 4 каталогко чейинки мынакей планын түзүп койдум. Көрүп туруп, шуну даже скрин кылып алсаңар болот. Ошол 17 каталогда, номер 5-тен 4-кө чейин 17 каталог. Результат 17 каталогдун ичинде золотой директор деген статуска жеткен болсоңор, пожалуйста, добро пожаловать Таиландка, биз менен бирге, команда менен бирге. Эми аракет, план действия. Номер 5 каталогдо 9%ке чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек? 900 балл бонустук товарооборот болуш керек. Рекрут. Мынакей 900 балл бонус жасашыбыз керек. Рекрут 10 адам жаздырышыбыз керек каталогдо. Эң минимальный 1,5 миң рубль доход алабыз. Биз ошол акчага разы болушубуз керек. Значит, мен 10 адамды командама алып келип, ушундай товарооборот жасаган болсом, мен 1 жыл ичинде ушул адамды 1000ге жеткиришим керек. 1000 адам просто ар бири өзү үчүн эле 1000 рубльдук самый паста счетка ала турган болсо, 1 миллиондук товарооборот болот. Это получается 100 000 рубль доход. Номер 6 каталогко 12%ке максат койгула. План түзүп бергиле консультанттарыңарга. 12% болуш үчүн 1800 балл бонустук товарооборот керек. 20 рекрут 20 адам болуш керек командасында. 6000 рубль доход алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишет. Номер 7 каталогдо доходдор получается 22%ке номер 9 каталогдо. Карагыла, номер 8 каталогдо 18%ке план койгон болсок, 5000 балл бонустук товарооборот. Номер 9 каталогдо 7,5 миң балл бонустук товарооборот. Бизде прирост болуп атат, 2,5 миң балл бонус прирост болуп атат. Эми ошол 2,5 миң балл бонус приросту каждый каталог 2,5 миң балл бонус прирост кылып кетиш керек. Кийинки каталог 9 миң балл бонус, андан кийин 11500, андан кийин 14 миң, андан кийин 16500. 16500 балл бонустук товарооборот болгон болсо канча болот? Мен билбейм, азыр менин командамдын товарообороту 200 миң балл бонустан дагы көп. 300, балким 300 миң балл бонустур. Это благодаря вам. Кимдир бирөөңөр 10 балл кылатасыңар, кимдир бирөөңөр 150 балл кылатасыңар, кимдир бирөөңөр командаңар менен 1000 балл кылатасыңар, 2000 балл, 5000 балл, 7,5 миң балл кылатасыңар. Көрдүңөр, ошентип суммарно болуп чогулат. Силер дагы ошону максат кылышыңар керек. 1000 кадам бир кадамдан башталат. Вот ушуну эле аткарган болсоңор, доходуңар көбөйүп атат. Пожалуйста, Золотая конференцияга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуңар. Спонсор директорларыңар менен обязательно после вебинара спонсор директорларыңар менен сүйлөшкүлө. Для повторной поездки золотые директора, те, которые уже квалифицировались на 2020 жылкы Турецкая риверага квалификация болгон, золотой директор болуп квалификация болгондор, индивидуальный ар бириңерге өзүңөрчө план берет, ошол планды аткарышыңар керек. Вот ушул коюлган пландарды аткарган болсок эле, 2021 жылы компания Oriflame'дин Золотая конференциясы Таиландта болот. Ошол Таиландка баруу мүмкүнчүлүгү бардыгыбызга насип этип турат. Ошол жака баруу ар бириңердин өзүңөрдөн зависит этет. Так что
бүгүндөн баштап кечээ максатты койгонду үйрөнгөнбүз. Бүгүн конкретно максат койгонду үйрөнүп туруп, спонсор директорлоруңар менен бирге планирование кылгыла. Ошондой эле биздин команданын чаты бар, команданын, группанын чаты бар. Ошол эмеге, группанын чатына, WhatsApp'тагы группабызга бүгүнкү болгон вебинар боюнча эң жакшы жазылган отзывка, мен эмнени үйрөндүм деген вопроско эң жакшы жазылган отзывка менден белек болот. Так что жду я от вас хороших отзывов, жду. Баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Золотой директор болгонду үйрөндүк, золотая конференцияга квалификация болгонду үйрөндүк.